Билесиздерби, бактылуу өмүр сүрүү үчүн ар бир саатты, ар бир мүнөттү күлкү сүйүү менен өткөрүү керек экен. Мына ушул күлкүгө, сүйүүгө чакырган Бум Шоу программасы өз берүүсүн баштайт. Кызматыңыздарда мен Эрмек. Жана Кулипа. Биз баштадык. Мен өз жашоодо деле мындай жөнөкөй анан кандай десем, хайп жаратпаган силер айткандай. Хайпка мындай көз карашы терс адаммын да. Анан вакыт болгондо эле өзүмө бир аз ыр жазып коем. Анан ошон үчүн быйыл бир аз көрөк өзүмө вакыт бөлгөнгө аракет кылып баштадым. Сырга таспайбы? Кечирип коюңуз. Жооп бере албай калдыңыз. 1, 2. Чечиле таштайынчы. Өктөм катыйсың, сен деле камыры болгонсуп дейт. Буларга өз негизи сүйлөп эле жооп бериш керек болчу да. Жооп берсеңиз болот, сизге мүмкүнчүлүк бербедик. Өзгөчө чыгарма чыгаруу үчүн эмне керек? Талант керек. Кимден катуу таяк жегенсиз? Студент кезде дедовщина майынан. Канча саат уктайсыз? Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенде, бүгүнкү биздин коногубуз ыр-ырдайт, ыр жазат, музыкалык аспаптарда ойнойт. Эң негизгиси улуттук оюндарды дагы катыр ойногон ырчы мырза. Ким деп турсаңыздар, Өктөм Сапар уулу бизде конокто. Ырчынын ырлары өзүнө жарашып туруш керек. Болбосо багы ачылбайт деп айткан сөзү да бекерне болбосо керек. Репертуарындагы ырлары өзүнө жарашып, салмактуу, көлөмдүү, жаштарга да, улуу муунга да уккулуктуу. Алардын ичинен Бишкек Москва ырын элдин сай сөөгүнө жеткири ырдаган мыкты ырчы, аранжировщик жана дагы маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси Өктөм Сапар уулу. Сиздер көрүп жаткан Бум Шоу программасы, ал эми бүгүнкү биздин коногубуз ырчы, оончу деги эле көп таланттын ээси Өктөм Сапар уулу. Кандайсыз? Кандай жүрөсүз? Сонун. Сизди улак ойнойт деп угуп калганбыз. Кандай болот албы, жакшы эле? Эми кандай десем, улак оюн бул сезонный оюн, кышында азыр бир аз убакыт болгондо алектенип коебуз. Кээде эле. Өзүңүздөрдүн командаңыздар бар. Балким команданын аты эмне деп аталат, ошондон дагы маалымат берип өтсөңүз болот. Биздин команда ушул өзүбүздүн маданият тармагында иштеп эмгектенип жүргөн, өзүнүн кесиптештерден куралган Маданият Көкбөрү деген командабыз. Жакшы экен, э? Ырчылар, актерлор бар, тамадалар бар. Игиликтер болуп атат. Болот нерсе. Жакшы экен. Сиз учурда, акыркы учурларда көп жерден көрүнбөй кеттиңиз. Деги эле азыркы күндө Өктөм Сапар уулу ким? Немен маек болуп атат бизде. Өзүңүздөр айтып кеттиң эле улакчы деп айтам. Тамаша. Мен негизги кесибим ырчыларга ыр жазуу, аранжировка жазуу болгондуктан, баягы биринчи кезекте ошолордун баягы талабын аткаруу максатта ошолордун ырларын, ошолордун музыкаларын жазып, көп учурда өзүмө убакыт болбой калып атат. Убакыт болгондо эле Көкбөрүгө кетип калам. Анан ошентип азыр могу 2020-жылды өзүм үчүн дагы кичине бир убакыт бөлүп, кичине иштейин деп баштадым. Уже могу январь айында эле бир ыр, бир клип эфирге чыгардык, Кудайым буйрса. Жакшы. Сиз өзүңүзгө эмес, башка ырчыларга жазып берип турбайсызбы, ырларды? Көбүнчө мен аранжировка жазып отурам студияда. Күнүмдүн бир көпчүлүк бөлүгү эле ошол аранжировка жазууга кетип калат. Ошондуктан вакыт болгондо эле өзүмө бир аз ыр жазып коем. Анан ошон үчүн быйыл бир аз көрөк өзүмө вакыт бөлгөнгө аракет кылып баштадым. Негизи эле аранжировка жазгандабы же ыр жазгандабы деги эле кайсыл биздин жылдыз менен иштешүү оорураак? Бул кандай десем, эми мен бир определенный бир 2-3 эле адамга жазбайм, көп ырчылар көпчүлүк бөлүгүнө ыр жазам. Анын ичинде 1-2 эле андай капризный адамдар жок. Көп эле андайлар. Бирок ырчыларды тандабайсыз. Сага жазып берем, сага жазбайын депчи, мисалы болот эми көркүлөр, сен талантың жок экен, жазбай эле коеюн дегендер деле болушу мүмкүн да. Жок, эми биздин ырчылардын арасында андай жок, тандабайм. Анан жаңы чыгып келаткандардын арасында болуп калат. Себеби мен жакшы ырдайт элем, анан мен ушундай кыйратам деп келет, анан байкап көрсөң эле андан таланты бир аз слабыйраак болуп калат. Анан
башында түшүндүрүп айтам да. Сен биринчи кичине мындай такшалышың керек, же билим ал. Бир 5 жыл окусаң, анан өзүң билесиң, түшүнүп каласың. Же талантың андан ары өрчүп кетет, же өзүң түшүнүп токтоп койгоң деп анан башында жаңычып келаткандарга ушундай. Инстаграм баракчаңыздан да көрүп калдык. Ушул жылга пландар зор деп киргизген экенсиз. Демек ушул жылы сизден көптөгөн жакшы жаңылыктарды күтөт экен да. Кудайым буйруса. Сиз жөнүндө маалымат издедик да, анан кийин карасак эле сиздин үй бүлөңүз жөнүндө эч жерде аз экен да маалымат. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Же сырга таспайбы? Кечирим. Атайын. Ушундай атайын деме окшойт да. Ооба. Сиз дал ошону түшүнүп отуруп атасыз да, кичине кечирип коюңуз. Эчтеке эмес, бирок атайын болсо эчтеке болбойт. Сизди коркутпайбы? Мен ойлоп атпайм, бир эфир бузулуп кетти, Түшүп кеттиби деп. значит дагы дале бир нерселерди бүтсө болот экен. Бүтсө болот. Болду. Эми суроого өтөйүн, Суроого өтөйүн. Үй бүлөм жөнүндө мен да маалыматтарды айтып эле жүрөм, эфирлерден. Мындай баракчаларымда деле жакшылап карасаңар бар эле өзүчү. Анан бирок көп киргизбейм. Өзүм үй бүлөлүүмүн, бир уулум бар. Уулумдун өзүнүн баракчасы бар. Анан келинчегим болсо соц тармактардан мындай кандай десем, ошо соц тармактарга жөндөмү жок. Өзү түшүнөт, бар жокту билет, бирок өзү каалабайт ошону. Мындай тынч эле, мындай кандай десем, мындай бирөө менен сүйлөшкүсү келсе чалбай сүйлөшөт. Жазышпайт. Мындай чукулап убактысын көбүн ошоко бекер короткусу келбейт. Эмне менен алек? Үйдө эле ал. Үйдө эле отурат. Бала менен. Ал балабызды окууга жөнөтөт, тосуп алат, мен жумушка жөнөтөт, тосуп алат. Жакшы, айтор жакшы экен. Эми тамашалуу суроого дагы кезек берели. Убагында бир хит болгон, хайп жараткан Албарсты кимди басты деген бир ыр чыккан. Эми сизге биз ушундай суроо берелик. Эгерде сиз Албарсты болсоңуз, кимди басат элеңиз? Варианттары? Мен Албарсты болсомбу? Азыр варианттарын айтып коелу. Бул логикалык суроо эмес, Жок. Сиз өзүңүз тамашалуу суроо. Варианттарын айтып коелу. Азур, Арлена, Назель, же болбосо Чолпон Талипбек. Өлбөдү дейсиз. Жок, булардын бардыгы менен мамилем жакшы. Чыгармачылыкта мындай иштешип жүрөбүз. Албарсты болсом деле Кудай сактасын. Жок, эми бул тамашалуу суроо да. Билбейм, балким мен өз жашоодо деле мындай жөнөкөй анан кандай десем, бир хайп жаратпаган силер айткандай. Хайпка мындай көз карашы терс адаммын да, анан билбейм, эч кимди деле баспайт болчумун мен. Жок, бул хайп деле эмес. Негизи бул жон гана суроо. Тамашалуу суроо. Сиз тамашалуу жооп берип койсоңуз болот. Жанакы варианттарды уккан киши деле туура түшүнөт да өзү. Ооба. Бул анткени тамаша. Бирөөсүн тандашыңыз керек. Бирөөсүн сөзсүз тандаш Ооба, керек. бирөөсүн. Дудудудум ким? Билбейм, айта албайм. Айтып көрүңүзчү эми бирөөсүн тандап. Коркпойбуз. Ооба. Бул ырчылардын ичинен мен Чолпон менен жакыныракпыз, мындай көп иштешебиз, көп Чолпон ырлар жазам. Азур, Арлена, Назель деген кыздардын да талантын баалайм. Аларга деле Назель ыр жазып калгам, бирок Азурларга жаза элекмин, бирок алардын мындай эмелерин деле жакшы темадан качпайбыз, келиңиз. Билбейм, балким ойлонуп көрмөкмүн мен. Биринчи болуп көрүш керек экен. Билбейм, азыр. Жок, эми элестетип көрүңүз да. Ошондо ким? Эми бул кыйын деле эмес го. Бирөөнү айтып коюңуз. Сиз иштешип көргөнсүз. Билбейм, айта албайм. Айтып көрбөйсүзбү? Анда ушуну бир ойлонуп коюңуз, Анда бир ойлонуп. Эгерде мен деген суроону өзүңүзгө берип көрүңүз. Сизге рахмат. Бум шоу программасы өз берүүсүн улантат. Азыр кыскача музыкалык тынуу кылабыз, андан кийин көрүшөбүз. Бум шоу программасы бүгүн бизде конокто ырчы Өктөм Сапар уулу. Сизди мисалы азыркы күндө көчөдөн жакшы эле таанышат да. Мындай көпчүлүккө барганда кандай жүрөсүз? Жашын алып, кепканы кийип алып, ачык эле жүрөм. Ачык мындай жөнөкөй эле, тааныса тааныды, тааныбаса жок, жүрөм. Сизди жүдөтүшпөйт, келе калып, сүрөткө түшөбүз деп сиз менен сүйлөшүп. Болот, жүдөткөндөр деле болот. Болот андай. Алар эми закон ченемдүү эле көрүнүш. Андайларга көнүп деле калганбыз. Бирок элдер негизинен азыр мурдакыдай эмес да, азыр элдер мына тааныса деле ошо тиги экен деп эле өтүп кетет азыр.
мындан бери 10 жыл мурда болгондо башкача болмок. Ошо биз дагы сиздин сүрөтүңүздү алып алып, көчөдөн шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүздүк. Бул ким, тааныйсызбы деп, анда ошого кезек берели, чогуу көрөлүк, э? Тааныбайм. Да, тааныбайм. Жок. Өктөм Сапарова. Бул жаңы ырчыларбы? Алтымышка. Өктөм. Өктөм Сапарова. Тааныбайм. Лукман. Эмне аты? Унуттум. Аны айткандан. Тааныбайм. Такыр тааныбайсың? Жок. Көргөндөй болуп атам. Тааныбайм. Жок. Жок. Нет, не знаю. Сиздар кандай? Көчө жаштар жооп берген экен. Ооба. Жаштар балким башка дүйнөлүк ырларга дагы кызыккандыктан дагы болушу мүмкүн, бирок тааныбай жүргөн биздин жаштарга, жалпы кыргызстандыктарга айтат элек, билип алыңыздар, бул белгилүү ырчы, обончу, аткаруучу Өктөм Сапар уулу бүгүн бизде конокто. А негизи эле ошо элдин таанып билүүсү сизге маанилүүбү? Жок, маанилүү эмес. Мен Маанилүү эмес, э? элдердин мени тааныганы маанилүү эмес. Мен ырларым, жазып аткан ошол кылып аткан жумуштарым же болсо жазып аткан ырларыбыз мындай өз угарманымды тапса деген эле эме, максат. Ана мен өзүмдү лично таанып же болсо ошондойго анча деле маани бербейм. Маани бербейсиз. Бул жаштар болуп атпайбы? Ооба. Жаштарга азыр хайп керек, анан хайп жараткан бирөөлөр болсо ошолорду таанып, балким ырчы эмес, балким башка эле бир кесипти аркалаган бирок мындай хайпер болсо таанымак сразу. Азыр себеби баягы соцсеттердин заманы. Ооба. Мен болсо соцсеттердин мындай пассивдүү колдонуучусумун. Жакшы, маек куруп алдык, суроолорубузга жооп алдык дегендей. Азыр эми оюнга кезек беребиз. Оюн ойноого даярсызбы? Даярмын. Кеттик энди. Коркунучтуу эмес эле оюндар бирок, Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө эскерте кетели, бул Бум шоу берүүсү. Азыр биздин коногубуз Өктөм Сапар уулу менен оюн ойнойбуз. Мен сизге оюндун шартын түшүндүрүп кетейин, э? Азыр сиздин колуңузда шокер тагылган. Мен сизге тамга көрсөтөм. Ошого сиз баттан ыр таап кетишиңиз керек. Ошол тамгадан башталган, ырды ырдап. 30 секунд ичинде таап кетсеңиз, ток менен урбайбыз. Эгерде таппай калсаңыз, анда ток жейсиз. Даярсызбы? Сиз ойнойсуз, сиз жалгыз ойнобойсуз, сиз менен кесиптешим Эрмек дагы ойнойт. Биринчи сиз бар. Анын кезеги. Баштаңыз. Баштадык, э? Даярсыз. Кеттик. Б тамгасы. Бактылуу болуп жашайын. Жакшы. Кийинкиси. О тамгасы. Оромолу очоктогудай дай. Сөздөрүн толук билбей калдым. Ушундай ыр барбы, оромо деген? Сиз жакшылап ырдап көрүңүз, сиз оюңуздан чыгар эле ырдап койдуңуз. Ошко келгиле. Шорпо 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 ичкиле. Болбой калды окшойт. Өктөм мырза. Биринчи ырыңызды толуктабайсызбы? Сөзүн билбейт экенмин, да? Билбей калсаң, макул анда. Макул кеттик. Кийинкиси? Улуу тарыхтын барагына жазган кийинкилери сөздөрүн толук Тимурдай билбейм. бул кайсы Мирбек болот? Атабековдун ыры Кыргызстан деген ыр болуш керек. Кыргызстан деген ыр, э? Макул. Ылый. Эл тамгасы. Келиңиз. Болуңуз. Убакыт өткөн сайын 30 секунд болбой калат да кыскарат, 20-10. Азыр 10 секундка жетип калдыңыз. Жооп бере албай калдыңыз. 1, 2. Чечиле таштайынчы. Болбойт экен. Болбойт бекен? Жок. Колуңуз ооруп калдыбы? Эмне болуп экен? Бул жака Опасный экен. Тез жардам чакыралы. Жок. Керек жок, э? Жок, Там нормально. көрбөйсүзбү?
Жок, жөн эле тауып Азайтып койсуң мүмкүн. көрөлү. Могу не обязательно да. Бирок оюнда деген жаза болуш керек да. Жок. Эми мындай жаза болуш керек. Андан көрө 1-2 күнгө камап койсоңор жакшы болот го дейм. Ооба, сиз убагында чечип койдуңуз, эми Эрмек кел. Мага зарядны азыраак кылыңыздар. Бул мондай эме калып экен. Ооруп калдыбы колуңуз? Ооруйт экен, анан тагы калып калат экен. Кел. Ошону тагып көрсүң. Сиз улак ойногондон кийин ушу кичинекей токко чыдай албай каласызбы? Негизи бул улак башка, бул башка да. Улакты көрүп өзүң травма алсаң ошону көрүп каласың да. Муну баягы күтүүсүздөн урган токко. Негизи ат болсо могу өлөт да. Ат 10 вольтко жанагы пульттун батарейкасы бар го, ошого тийгизсең өлөт ат. Бизге канча конок келди, эч ким 5 эле вольт бериңиздер. эч ким эч нерсе болбой элек. Кеттик анда Эрмек, Томай мырза жардам берип туруңуз. Кел. Акыңар ойнай бер, мен карап турайын. З. Ооба. З. Бул. Болот кылбай. Зарина дегендер. Бул одон башталып калып атпайбы? Бул. Уят кылбай бул. 1 2 3 Кандай экен? Жакшы. Заряд бере баштады. Жакшы. Кел. ы тамгасы. Ыдан. Исмайыл деген бар о жакта. Бол. Өзүңдүн. Разымын сага. Өзүң койгон чыгар эле. Ыр жаз, Жакшы, кийинкиси кеттик. Ч. Ч. Чагылган. Андай бир сөздү мен деле табам. Бир сөздө. Болбой калды окшойт, Окшошпой. Бол, Эрмек. Бол. Чыдам билбей экен. Кийинкиси макул. В. Кылып атасың сен. Ооба. В. Бол, сиз жардамдашып турбайсызбы? Будан кайсылар бар? Жок, бул деле Сизге жардамдашып койгон үчүн, Ай. Выдан. Оюма келген жок выдан. 1 2 3. Мана Акыркысы. сен жакшы элеби? Еби. Ооба. Еден буга чейин. Көрүн, сизге оңой тамгаларды бергем. Тапса боло турган. Е деген эле эмелер болбосо, рептер эле болбосо. Еден эсиме келген жок. Кийинкисин көрөлү, Д. Долондон канатымды Кайрып алдым. Жаштыгым Ооба, татам. ушул өзүмөн да кошуп коеюнбу? Ооба. Бол. Таптың, таппаган. Таппай калдым. Таппай калдың, ооба. Топ жедиң. Кандай жакшы. Ырларды үйрөнүшүм керек экен демек. Ооба. Бунуку бош турбайбы мындай? Сизге кайра тагып көрөлү, бошото эле. Меники плотно тагып эмер кылат. Биз болсо ушундай эле шок оюнубузду ойнойлу дегенбиз, бирок болбой калды. Өктөм мырза менен. Бул ден Биз соолукка кооптуу болсо турбайбы? программабызды улантабыз.
Бум шоу программасы бүгүнкү биздин эфирде белгилүү ырчы Өктөм Сапар уулу. Инстаграм табабы. Инстаграмда кандай сүрөттөрдү киргизип турасыз, жакшы эле колдоносуз. Бирок өзүңүз айткансыз пассивдүү колдонуучумун деп. 2 күндө бир сүрөт киргизем. Комментарийлерге кандайсыз? Комментарийлерге жооп бересизби? Кээде жооп берем. Кээде окшош комментарийлер болуп кеткен болсо, бирөөсүнө эле жооп берип коем. Комментарийлер көбүнчөсү кандай? Жакшысыбы Жакшы. же негативдүү болуп калабы? Негативдүү комментарийлер болуп калат, бирок аз. Аз эле. Ютубтан да окуйсуз, Ютубта комментарийлерди окудуңузбу? Ютубтагы комментарийлердин баарын окуган жокмун, бирок кээде окуп коем. Биз дагы сизге тиешелүү, сиздин ырыңызга же клипиңизге тиешелүү комментарийлер чогулттук. Сизге мүмкүнчүлүк жооп бере алсаңыз болот, бирок быйтыкча менен. Быйтыкчалар менен жооп бересиз. Эгерде айткыңыз келсе, 1-2 сөздү айтып койсоңуз болот. Оңдоп берип коеюн сизге. Ылайыктап, бул жактан коюп коеюн, сизге жардамчы болот. Коркпоңуз, эч нерсе түшпөйт. Алдагы быйтыкча бол. Алда быйтыкчаларына жылдырсаң. Бул дагы сизге эгерде жардамы керек болуп калса жооп бергенге, быйтыкчалар менен жооп бересиз беймарал. Баарын колума кармалышым керек. Жок. Ылайыктап эле. Ооба, тандап Комментарийге жараша ылайыктап эле. Сиздин клипиңизге калтырган комментарий окшойт. Мир кыргыз дейт. Окуй берейин, дәрисби? Кеттик. Клипте эмне бир сарайдан тартканбы дейт. Кыргызстанда эмне деген кооз жерлер бар. Ошол жактан тартса болбойт беле дейт. Акыркы чыккан клипиңизге. Буга мен эме менен жооп беришим керек, Ошол смайктер менен жооп бересиз. Быйтыкчалар менен. Мындай экен. Ошондой, Бетиңизге мындай карамаңыз. Жакшы, кийинкиси Дамир Абыкенов дейт. Бийлей берип арпанын баарын такыр кылып тепселеп салышыптыр дейт. Акыркы сөздү окуп эле коеюн. Окугам бул комментарий. Окудуңуз беле? Жооп берип коюңуз. Буга мондай эле жооп берип коем. Күлкү менен, Жакшы. Айдарбек Молдобеков дейт. Кайдагы жок ырчылар баары эле жүрөгүмдө ырдап алышкан. Бирин-бирин туурап уккулуксуз дейт. Буга дагы жооп болсун. Буга Кандай жооп бересиз? буга смайлик жок окшойт го мындай. Тандаңыз, бирөөсү ылайыктуу болуп калышы мүмкүн. Сиздин көңүлүңүзгө жаккан. Мына. Жакты. Ой, чай. Жакшы. Бул жоопко таркан да кыймылдап кетти. Кийинкиси 1 2 3 4 5 деген калтырыптыр. Түшүнсөм өлөйүн ырга дагы, клипке дагы фу дейт. Бул ютубтан келген комментарий. Көбүнчө ютубтан. Бул деле мындай. Фу. Тима дейт. Бек Борбиевден кийинки эле экинчи легенда дейт. Буга кана эле? Азыр таап алайынчы. Мындай. Жакта дагы артыңызды карап койсоңуз. Бул точно мага түшпөй калган экен, Кийинкиси кеттик, Мурадил Игежанов дейт. Өктөм катыйсың, сен деле камри болгонсуп дейт. Бугаларга өз негизи сүйлөп эле жооп бериш керек болчу да. Жооп берсеңиз болот, сизге мүмкүнчүлүк бербедикпи? Быйтыкча менен эле деп. Сөз айтпастан бир гана жылмайып койсоңуз деле болот. Туура сиздин тандоо. Буга ылайык коммент эме жок болуп атпайбы? Могу. Кийинкиси Абдырашид дейт. Өктөм ага азаматсыз, алга биз сиз менен сыймыктанабыз дейт. Ага, мына. Жакшы. Өмүркан Маткасымова. Азаматсыз, ийгилик сизге. Аябай клиптериңиз, аябай ырларыңыз, аябай сапаттуу, алга, только уккулуктуу, үнү аябай жагымдуу дейт. Ошо менен, комментарийлерибиз бүттү. Кандай гана болбосун. Автоунааңыз камри. Ой. Оңдоп коем же. Оңдоп коюңуз, Автоунааңыз ошондо Camry. Camry сатып жибергем. Негизи бат-баттан которуп турам. Эми баягы YouTube
ютубта мисалы үчүн билген билбегендер жаза берет. Кээде мындай билип туруп деле жаза берет. жаза беришет. Атайын деле жазат. Көңүл бурбаганга аракет кылат. Атайын мисалы үчүн тааныса деле бул ким деп жаза берет, ушундай да. Эми андай комментарийлерге көңүл бурбайм. Эми андайларга көңүл бурган болсоң, жөн эле үйдө отуруш керек болот, айылга барып жашап эле кадимкидей эле. Азыр эмне унаа айдап жүрөсүң? Азыр эң жөнөкөй Volkswagen Golf 4 деген машина айдап жүрөм. Golf 4 деген. Жакшы. Менде бир суроо пайда болду. Эң жаман деген комментарий болду эле сизге? Жүрөгүңүзгө Жок, жакын мен алып жүрөгүмө жакын албайм андай. Албайсыз? Туура. Анан айтсаңыз, мына көбүнчө комментарийлер YouTube'дан биз окуй алдык. Анан ушул клиптериңиз боюнча болгондор да болот. Анан ушул клиптин сценарийин өзүңүз ойлоносузбу же балким ким? Комментарий жазгандардын көпчүлүгү ошол клиптин баарын мен кылгансып жазышат да. Анан бирок мен аякка барып ырдап эле кетем да. Анан ошол клип тарткан клипмейкерлер сценарийин ойлонуштурушат, жазышат. Акыркы 1-2 клипке атайын сценарий жаздырдым. Мындай акча төлөп жакшы болсун деп аракет кылам. Эми бирок мисалы үчүн 2011-жылкы тартылган клипке азыр бул эмне деген клип деп жазышат да. Эми ал учурда нормальный эле клип болгон. 10 жылдан кийинки көз караш албетте башкача болот да. Ошон үчүн азыр көңүл бурбайм. Убакыт өткөн сайын, бар технологиянын жаңылануусу менен ар кандай жаңы-жаңыдан клиптер чыгып жатышат. Биз болсо бир канча минуттардан кийин кайрадан жолугушабыз. Өктөм мырза, азыр улуттук оюндарга сиз кызыгасыз. Мына ушул улуттук оюндар боюнча суроо беребиз. Сурообуз экранга чыгат. Ал эми туура жок, сизден күтөбүз. Даярсыздар? Кеттик. Колдон келишинче аракет кылабыз. Көкбөрү? Көкбөрүдө канча оюнчу болот? А11, Б12, В13. Командада 12 оюнчу болот, бирок оюнга 4-4 чыгат. Көрөбүз жол. 12, Туура. Кийинкиси? Арабөк, кадамык кадоо, тоору, кыңкай бул сөздөр кайсы улуттук оюнга тиешелүү? Арабөк, кадамык кадоо, тоору, кыңкай. Сүрөттү көрсөңүз деле сизге бир жардам болушу мүмкүн. Ооба. Жок, бирок чүкөдө эмес го дейм. Арабөк, Чүкөлөр менен байланышы да болуп калышы мүмкүн. кадамык кадоо, тоору, кыңкай. Болуңуз тезирээк. Эме бар эле го, баягы чүкөнүн чоңурагы бар эле го, мындай. Сакал. Эстеңиз. Азыр. Омпою. Жок, оюндун аты. Оюндун аты. Ал сен айткан эме да, мындай ошо чүкөлөрдүн турушу. Одон башталабы? Болуңуз, акыркы жообуңуз. Жок. Келтат. Болуңуз. 1-2. Мен унутуп атам, бирок билем. Көрөлү жообун анда. Бул Ордо оюнда. Ошо. О дедим эле го. Кийинкиси тарыхы 2400 жылдан ашкан хандардын акылын калчаган оюн бул Эски доорго сапар алып атабыз ошондо. 2400 жылдан ашкан хандардын акылын калчаган оюн бул. Улуттук оюндар. Кайсынысы ошону? Хандар бардык эле оюнду ойной беришкен эмес. Ооба. Ошондо. Билбейм. Ачык эле айтып коеюн. Билбейсиз? Анда жообун көрөлү. 9 коргоол. Эми биле жүрөбүз. Ойночумун да муну. Кийинкиси кыз куумай оюнунда кыз менен баланын ортосундагы аралык канча? Канча болушу керек? А 10-13 метр, Б 12-15 метр, В 5-10 метр. Кыз куумайга өзү Ойнодуңуз беле? чыкканга мүмкүнчүлүк болду эле. Жок. 10-13 метр го дейм. 10-13 деп ойлойсуз, акыркы жоңуз? 10-13. Жообун көрөлү. Жок, 12-15 болуш керек экен. Кийинкиси айыл өтүндө ойнолуучу оюн бул Акчөлмөк. Варианттарын айта элек деле таап койдуңуз, азаматсыз. Жакшы. Куттуктайбыз. Ооба, жакшы жооп бердиңиз. Таптыңыз. Көзүн таптыңыз, Бирок 9 коргоолду таппай калганыма өкүнүп калдым. 9 коргоолду. Ордо Жакшы менен. ойнойсуз аны. Ойночумун, жакшы эле ойночумун. Мен сергиткенге жакшы, менин иштешине жакшы. Жакшы. Негизи аны азыр унутулуп баратат окшойт, что-то мурда көп ойночубуз. Азыр только баягындай бир көчмөндөр оюндары болгон кезде же бир атайын бир ушундай бир мероприятиялер болгондо эле ойноп калды окшойт.
Аны постоянно биз мындай көчөдө эле ойноп жүрчүбүз да. Жакшы. А биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Бум шоу программасы эскерте кетсек, бүгүн бизде конокто Ырчы мырза Өктөм Сапар уулу. Биз сизге атайын блиц суроолор даярдаганбыз. Ага бат, так, ооба, жок же кыскача кылып жооп берсеңиз болот. Баштай берелиби? Даярсыз. Кеттик. Өзгөчө чыгарма чыгаруу үчүн эмне керек? Талант керек. Кимден катуу таяк жегенсиз? Студент кезде дедовщина айынан Канча саат уктайсыз? 7-8 саат. Көп колдонгон шылтооңуз? Убактым жок. Акыркы жолу качан ыйладыңыз эле? Эсимде жок. Ырдоо же аранжировка жасоо? Экөө айкалышат. Сизди көп капаланткан нерсе? Азыркы биздин Кыргызстаныбыздагы болуп аткан окуялар. Чана тээп жатканда кулап калгандарды көргөндө күлөсүзбү? Билбейм, кайгырам. Ачкадан өлүп жатсаңыз дагы эмнени жебейт элеңиз? Жебей турган нерсе болсо жебейт. Буга чейин жей элек нерселер болчу. Эгерде бир күнгө айым болуп калсаңыз, эмнени кылып көрмөксүз? Билбейм, айта албайм. Айта албайсыз. Макул. Компьютердик оюндар менен мамилеңиз кандай? Жок. Жок, Өзүңүздү идеалдуу адаммын деп ойлойсузбу? Эл укпаган сиздин талантыңыз бул? Мен талантым барын эл укту го де. Жакшы. Инстаграмдан көрүп түштү го. Жатаканада жашап, тамак уурдап жедиңиз беле? Ооба. Соттолуп көрдүңүз беле? Жок. Билинбей калат деп жакын адамдарыңызды алдап коесузбу? Тамашага салуу иретинде. Сулуу кыздарды көргөндө тийишесизби? Болуп калат мындай үчүн. Карызга акча көп аласызбы? Кээде. Ачууланганда кайсы сөздү айтасыз? Мунун баары өтөт, Кудайым буйруса баары жакшы болот деген. Бум шоу же биздин шоу? Кайрадан. Бум шоу же биздин шоу? Бум шоу же биздин шоу? Азырынча бум шоу. Жакшы. Жашоодо урааныңыз? Кудайым буйруса баары жакшы болот. Алдыга. Жашоодо өзү эң негизги нерсе ушул дейт, астыга кыял койгондо жакшылыкты үмүт этсең ошол келет дейт. Эми өткөн ишке өкүнбө деген сөз бар, мисалы үчүн. Эми бир нерсе туура эмес болуп калган болсо, болду ал, бүттү ал. Аны кайра оңдоп жүрбөй, андан болду, аны эске алып коюш керек, алдыга карап, ал каталыкты кетирбегенге аракет кылып, алдыганы көздөй басыш керек. Ооба, биз дагы жакшы маанайлар менен алдыга жыла берели, бүгүн бизде конокто Өктөм Сапар уулу болду. Салам, силер менен мен, Big Boss Oski. Мынаки, баарыбыз күтүп жаткан күн келди. Кыздын ата-энеси менен таанышканда, мага окшоп катачылык кетирбей, кантип туура сүйлөөнү азыр мен силерге көрсөтүп берем. Ата-ага тыныштап алгыла, мен жигитим Нургул. Салам алейкум, братан. Ата-ага тыныштап алгыла, мен жигитим Нургул. Assalamualaikum aka. Саламатсызбы? Менин атым Эрбол. Кызыңардын жигити. Кел. Эмне жумуш менен алек болсун? Эле көчөдө движение кылып эле жүрөбүз. Эмне жумуш кыласың? Өзү негизи үй бүлөдө бир адам иштеген жетет да. Кызыңар иштеп жүрбөй, мен иштеп эмне кылышкыр? Кандай? Эмне жумуш кыласың? Силер нажосун албай, мен иштеп эмне кылам? Кандай? Сен эмне жумуш кыласың? Негизи мен чет өлкөдө Италиядан Кыргызстанга товар жүктөп, продукт алып келип, чакан бизнесим бар. Ошо менен алектин азыр. Жакшы. Кызыңарды алсам, машина алып бересиңерби? Силердин үйүңөр барбы? Биз каяка жашайбыз? Көчөдө калабызбы? Силер кантип тааныштыңар? Негизи көчөдө эртең менен чуркап жүргөм да, спортсмен болгондон кийин аркаман эрт жолго чуркап, майла жок, беш болгондо эмне кылам? Силер каяктан таанышкансыңар? Бир күндү вечеринка болгондо, түнөө бийлер, ары бери болуп, анан ушул таанышып алганбыз. Махам, бул жерде эмне кылабыз? Барып көчөдөн шалмашып келбейбиз? Биз дагы менен качан жолугабыз? Калың жөнүндө сөз кылып атабы? Калың эмне кылам? Мен силерге бир кызыңар бывший эле экен го.
Силер кантип тааныштыңар? Негизи биз ушул жерде ушул столдо таанышканбыз. Тегиштен кирип келгенде кызыңарды бир көрүүгө сүйүп калган. Жакшы. Биз кудагайлар менен качан таанышабыз? Буюрса, бир күнү анда жакшылап пландаштырып, жолуктурабыз силерди. Жакшы. Мынакей. Эптеп-септеп болсо да таанышып алдык. Мырзалар, ата-эне менен таанышып жатканда эң негизги нерсе бул жөнөкөйлүк. Анткени жөнөкөйлүк бул адамдын эң жакшы сапаттарынын бири. Кыскасы, менин кеңештеримди угуп, ийгиликке жеткиле. Силер менен мен, Big Boss Oski, көрүшкөнчө. Ташатыйдагы народундукка керек. Болду? Болду? Арстанбеков карап койчу. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деген элизде. Хорошо. Маңдайдан тартып койчу, маңдайдан. Эрболго тийип атам. Өмүртүн бетине оңдоп келди. Не? Эмир. Народундукка керек. Болду? Болду?